Кийинки сөз депутат Мураталиев Мурат Молдоновичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Мен берейин деген суроом, сиз Нурлан Бектенбекович, кесибиңиз боюнча жолчусузбу өзүңүз? Жакшы экен анда. Могу азыр реформа боюнча сөздөр болуп атат да, коллегаларым айтты, бул жакшы бар. Силерде вот планированиялар болобу? Бир 10 жылга, 20 жылга? Бизде стратегиялык документибиз бар, өзүбүздүн основные направления развития дорожного отрасли деген 30 жылга чейин. Ошол жерге жана приоритеттүү долбоорлор кирет, анан кайсы багытта иштейбиз баары көрсөтүлгөн да. Ошол силердин планированияңар чода көрүнбөйт да. Мисалы үчүн жаңы сиз айтып кеттиңиз, международный жолдор өтө качественный салынат деп. Туурабы? Сиз Талас Тараз суу самыр жолунун биринчи, экинчи фазасын көрдүңүзбү? Биринчи фазасында баягы 4 категория менен долбоорлоп коюптур убагында. 2002 жылы долбоорлонгон да, 2004 жыл башталган, 2006 жыл бүткөн ал жол. Ошол жерде баягы 52 километрдин канчасы эле 20 километрдин ашыгы бир эле слой асфальт кылып койгон да. 4 категория кылып, жанагы акчаны үнөмдөйбүз депчи. Калганычы Таласка чейинкиси. Таласка чейинкиси экинчи фазасы жакшы абалда турат, анан үчүнчү фазасы. Ошол экинчи фазасында азыр барып эринбей карап көрсөңүз, баары ортосунан жаракалар. Анан ошол Чакырыяпты деген международный фирмаңар салган да, алар салган жок да бул жолдучу. Бул жолду биздин кыргыздын субподрядчиктери эле салды ошону. Анан кийин ошону көзөмөлдөгөндөр эч ким болгон жок. Эми сизди күнөөлөбөйм, ал кезде башка министрлер болчу, айтып аттык. Жана канча деген кыйынчылыктар менен биз ошол жерде элдер менен заборлорун бустуруп, тротуарларга жол ачып бердик. Ошо тротуарлар алиге чейин толук кандуу бүтө элек да. Анан каяктагы развитияны айтабыз биз. Ошол берилген акчанын бүт акчаларын баары төлөнүп бүткөн ошол жерде. До конца жол эмнегедир бүтпөйт да. Конечно, эл нааразы болот да. Мамлекет жаңы эле айтып кетти менин коллегаларым, кийин биздин балдарыбыз төлөйт ушул акчаны, биз төлөйбүз деп атабыз. Анан ошо реформаланганда азыр жаңы биздин Нурбек Өмүрбекович да туура айтып атат. Баштайсыңар жолду, созулат. Азыр мына 3-4 фазасын Талас Тараз суу самыр жолун сиздер баштаганда, ал бүткөнчө берки жолуңар жарабай калат уже. Это гарантия. Көрүп атпайбы? Же жана Чакырыяптыңар жок, азыр бир вопрос бизде өткүзүп алды, кетти, мы их не видели. Мен да ошол кезде губернатор болчумун. Элдин айтканы туура эле. До сих пор бүтпөйт. Акчалары каякта ошо тротуарлардын акчалары. Көп нерселер төлөнө элек эле ошол жерде. Ошо проекттин ичиндеги немени. Көчмөндөр оюндарында биз бүтүргөнбүз, азыр подрядчиктер ыйлап келип атат. Бүтүрүп берип койчу, мына Чакырыяп төлөп берет деп. Ошондо министриңер айткан. Алиге чейин берилбей атат. Келишип атат байкуштар азыр, подрядчиктер. Табылдык апурчка өткөндө жолуктурган, чакырып туруп. Алардын үстүнөн уголовный делолор козголуп атат. Байкуштар душой жасашкан да ошолордун баары. Сделанный стоит. А жанагы түрктөр болсо жок, кетишти. А жолдун судьбасы кандай болот? А мы еще о каком-то реформе говорим здесь. Что реформа кылганда мен ойлойм, сиз жаман көрбөңүз, просто биз айтпасак муну ким айтат? Болгон фактыларды айтып атабыз да. Азыр мынакей эмелерде жанагы весовой контролду силерге карайт да, туурабы? Вот ушул через весовой контроль өтүп туруп, мен мынакей бүгүн налоговыйдан алдым да справканы. Ошо 2017 жылы, 18 жылы 11 миллион экспорт импорттан налог түшчү да Таластан. Да, жана весовой контроль койдук, баарын карадык, күндүр-түндүр ошол жерде прокурор ууду, баа чогулуп алып иштедик, иш жүргүздүк элек. Мына жерде 18 жазбаптыр, 19 жылы 133 миллионго көтөрүптүр экспорт импорттун налогу. 20 жылы пандемиянын убагында 166 миллион түшүп атат. И как-то 21 жылы спад кетип атат да. Экспорт импортту ушуну текшерип көрсөңөр, өткөн машиналардын саны ошондой эле, биз буну изучать эткенбиз да. А эмнеге эмнеден 30 миллионго түшүп кетип атат? Сколько труда вложено туда? Силер карашыңар кетип, весовой контролду, я не знаю, кандай кылышып атат. Хотя бы ошо машиналердин немелерин берип турса. Анан дагы бир неме да, азыр биз айтып атабыз, могу туннель төө ашуудагы. Ушул туннелге бир азыр түштүк да, таластыктар да бар, ушул бир туннель менен каттайбыз. Эптеп, септеп, актап коесуңар ичин. Эми просто 21-чи кылымда уят да могучу. Чети кулап калса бетондоп коесуңар, байкуш эл ошол жерден өтүп атат даңкылдап.
И айтып атсыз еще реформа, мындай кылабыз. Откуда? Вот хотя бы уже бир туннелибиз бар, бүт оны түштүктө канча деген бир туугандарыбыз өтөт ошол жерден күнүгө. Ошол туннелге эч ким эле көңүл бурбайт да. Өзүңүз барып ошол жерди көрүп, мындай нары бери бир 2-3 жол өтсөңүз түшүнөсүз, биз дайыма өтөбүз ошол жерден. Бир айда 2-3 жол өтүп жүргөн күндөр болду. А таксисттер каттайт, условия жок да. А сиз айтып атасыз международный жолдорду. Сколько какчылар кетип атат. Бизде болгон ошо кезде 2 миллион сомго ички жолдордон 1 километр асфальт басып койгонбуз. Кылса болот да. Ушуну бир карап, анан мына эмеге Сосновкага кирип атат. 19-18 жылдан бери саналептештирүүбүз деп айтып келе атабыз да. Ошол жерден человеческий факторду алып салбайбы, хотя бы ошол жерге киргизип койбойсуңар, неме менен салып, чек менен биз акча алайык. Многие там не платят, проезжайте. Почему одну можно, бирөөгө болот, бирөөгө болбойт. Şu Далас-Тарас суу самыр жолунда азыр айтып атсыздар, ушуну эми жакшылап карагыла, мына 3-4 фазасын бир кылабыз деп атсыздар. Алар да бер жактагыдай болбосун, азыр көрөсүз. 3-4 фазаны силер да 3-4 жылдын ичинде бүтүргөндө бер жака кайра жол салыш керек болот. Мен ушу Казакстанда жүрүп көрдүм да, почему ушу лучи аныс деле кымбат кылып атабыз. Жана астын бетонировать этип, армировать этип туран асфальт басып койсок, мен ойлойм, көп жылдарга чейин чыдамак да. Азыр биздин билбейм, грунттар кандай, биягы бүткөнчө, биягы бүтпөйт. Никакой планирование жок да. Анан жанагы азыр ямочный жумуштар боюнча ямочный жумуштарды карап турсаң да, бир райондун ДЭУ-су начальниги как-то быстро начинает. Бир районду күтүп турат да. Эми азыр ошо жаман жолдордо ошо элибизге ямочный жумуштарды убагында кылып берип койсок да, хотя бы жана байкуштардын машиналары талкаланбайт да. Азыр жазкы талаачылык жумуштарын анда жүрүшөт элибиз. Никакой там эме жок да. Бүт анан уже жана күз келгенде ямочный жумуштарды баштайт да. Ушуларды тез убагында кылып койсок болот да. Анан эң негизги айта турганым, кече депутаттар да айтты, Таластын депутаттары да. Баягы айтканбыз, азыр өтмөктүн ашуу өлдү. Билесиз, а? Ошого бир аракеттер болуп атыр, өтмөк калгандарынга эми планировать этип жасайсыз чыгарсыңар. Өтмөктүн ашуун эмне кылабыз? Өтмөктүн ашуусун жанагы биринчи фаза 50 километр дедим, ошо 50 километрди жыйынтыкка багытталган келишимде деп коет. Ошону 5 жылга тендер кылып туруп 5 жылга берели деп атабыз. Быйыл 5 километр жолун асфальттайбыз. Калган жерлерин баарын отурумдук оңдоодон, кармоодон өткөзөбүз. Ал жолдун абалын билебиз, ал жерде оңдойбуз, Кудай буйрса. Ушу качан оңдойбуз? Азыр эмки жумада тендер өткөзөбүз. Жана что-то тендерлерди мындай эле өткүзүп атат го, жана стратегический жерлерге до 50 миллионов деп кече колдоп бердик эле. Мондойду тендер өткүзүп 2 ай күтүп эмне кереги бар? Буга чейин биздин жолдордо жана отурумду оңдоону ДЭУлар эле жасашчу эмес беле? Азыр ошо жеке жана компанияларды Түшүнүп атырмын. Жеке жасайбы, ким жасайт, ошону азыр тез аранын ичинде бербесек, аны бакшы элге кыйын да. Ушуну деле мисалы үчүн кышында мына силердин ДЭУңар иштеген жок. Мен эми өзүм көргөн практикадан анын баарын. Ошо жолдун эки четин нормальный күрөп турганда алып туруп жана ДЭУлар иштеп, ошондо жанагы жазында суулар акпай, жуулбайт болчу да, никакого контроля нету. Ошо мен губернатор болуп турганда 3-4 ошо ашуунун башында жүрчүмүн, жолчуларды алып. Күрөтчүмүн эки жака. Техникаларды алып келчик. Ошондо мына 3 жылдын ичинде алар жол эчтеке жарабай калды. Биз нормальный эле жол болчу. Көзөмөлгө алыш керек ушулардын баарын. Азыр мына күндө чалышып атат таластыктар. Бир эле мен эмес, бүт депутаттардын жаны койбу. Өтмөк эмне болду, өтмөк эмне болду. Айткыла деп. Биз айтканда силер жаман көрбөгүлө, ушуну азыр барып туруп министрге айтасызбы, немеге айтасызбы, аны тендер неме дебей, ушуну азыр баштаган аракетин кылыш керек. Таластар чыдабайт андай корутка. Так эле чыдап кетпейби. Урматтуу депутаттар, негизи каржы маселеси чечилди, жана жогоруда айтпадымбы? Калган процедуралар мыйзам чегинде өтөт, аны тездеткенге чын эле чамабыз жок, биз башчысы менен жооп беребиз дагы. Ал жолдорду сиз айткан жана өтмөктү дагы быйыл Кудай буйрса жакшылап оңдойбуз. Туура айтасыз, баарыбыз эле башыбыз менен жооп беребиз, ошон үчүн жоопкерчилик алып ушул жерде бирөөңүздөр зам министр, бирөөңүздөр министр болуп турсуңар да, барып жолугуп айтып туруп муну чечиш керек да, башыбыз менен жоо. Анан коркуп отура беребизби? А жолдо элдер кыйналып береби? Канча деген азыр ошол жерде өткөндө элдердин машиналары талкаланып атат, авариялар болуп атат. Анан биз башыбыз менен бир киши башынан жооп бергенден коркуп калган кишилер ошол жерде страдать этиш керек эмнеге? Надо решительно бир немени алып туруп, сиз жаман көрбөңүз, ушуну алып туруп чечкиндүү эме менен
Биз башыбыз жооп бересиңер да, конечно. Урдабасаңар, эчтек кылбасаңар, эч ким эчтек кылбайт. Эгер туура жумуш болсо, мен ойлойм. Эми сапаттуу болсун деп атпайсызбы? Ошон үчүн тендер Сапаттуу да кылгыла, батыраак кылгыла. тендер өткөзүп туруп жакшы компанияга берели деп атасыз да ал жолу. Министерствода силерде бар дейм, вы же знаете, эгерде сиз жолчу болсоңуз, Таластагы же Бишкектеги тендерге катышып аткан жакшы компаниялардын баарын вы же наизусть знаете, лучше, чем мы. Аны карап иштештин эмне кереги бар? Мен ушуну айтам, ошону бир көңүл бурбасак болбойт. Азыр барып ушуну эме биз да жардам берейик, барайык. Биз да табылдык апрушка айткан, чогуу барып көрүп келейик да. Элдер жанды койбой атат дейсиң. Проблема вот это тоже. Вот эту проблему надо решить. Макул. Рахмат. Рахмат. Манат Молдонович сөзүнө жанагы өтмөктүн ремонту бюджеттенби? Бюджеттен болсо мына мыйзамга президент кол койду. Аны эчтекени күтпөй эле кыла берсеңер болот азыр. Эл аралык буюмдардан бөлгөн акчаларга тендер болот ал жерде. Калган немеге мамлекеттик немелерге мекемелерге уруксат берилди го. Мыйзам күчүнө кирет, кол коюлду уже. Негизи 74 миллион карадык ошол. Яны 50 километрге. Тездетүү боюнча бүт чараны көрүңүздөр. Нурлан Бектенбекович, аз жана өтмөктүн ашуусу боюнча сүйлөштүк го, ушул качан башталып, качан бүтөт? Ушуну конкретно айтып койсоңуз. Примерно билесиз, кичине запасы менен алып туруп точно айтыңыз. Азыр жана ямочный ремонтторду өзүбүздүн күчүбүз менен жасай беребиз. Бирок жана жыйынтыкка багытталган келишим деп атпайбызбы? Ошону тендерный процесс эмди жумада башталса, бир айдын ичинде подрядчик тандап, анан подрядчик жасап баштайт да, бир айдан кийин ошондо Өзү майдын аягында асфальт басса болот. Ошол убакыт майдын аягына чейин бүтөт деп сиздин артыңыздан айтып берейин дейли уже. Майдын аягында баштайсыз ошол. Баштайт. Рахмат. Анан дагы бир неме, баягы бизде Таластан асфальт бар дейм, центральный жолчу. Ошол барып туруп, эң аянда 2 айыл бар. Ошол жерде экөөндө 1,5 километрден жол калганда Кайнар, Арчагүл деген айылдар, Кара-Бура районунда. Ушунда эске алып, бир жериңизге жазып алсаңыз, кирди дешип атат. Ошондо Таласта, Кудай буйрса, башынан аягына чейин жана основной жол бүтөт да, жакшы, жаман болсо да асфальт болот да ошол жерде. Кайнар, Арчагүл деген Кара-Бура районунда последний ошо приграничный айылдарда экөө тең. Ошол жерде жанагы азыр менин коллегам айткандай, по 1,5 километр 2 кусок калып калды. Ушуну бүтүрүп койсок, хотя бы бир областта бирөөлөрдү апарсак да туризм мененби, эмне мененби до конца барганга асфальт жол болуп калат да. Улукбек Зулпукарович, туурабы? Рахмат. Ишиңизге ийгилик.